Бул жомок бөбөктөргө арналат. Ак кар жана жети эрке жер. Кыштын ортосу болчу. Асмандан кар бүртүкчөлөрү мамыктай жаап жатты. Ханыша терезенин жанында отурган. Анын рамкасы кара жыгачтан жасалган. Ханыша бир нерсе тыгып жаткан. Ал тыгып жатып, кардын кооздугуна суктанып карап жатып, манжасын ийне менен сайып жиберди. Ошондо карга 3 тамчы кан тамчылады. Ак кардагы кызыл түс ушунчалык кооз көрүнгөндүктөн ал өзүнө өзү кана менин кардай аппак, кандай кызыл жүздүү, терезенин алдындагы дарактай кара чачтуу балам болсо кана. Көп өтпөй Ханыша кыз төрөдү. Ал кардай аппак, кандай ак кызыл жүздүү жана кара жыгачтай кара чачтуу болуп калды. Ошондуктан аны ак кар деп аташты. Бала төрөлгөндө Ханыша каза болду. 1 жылдан кийин падыша дагы бир аял алат. Ал сулуу, бирок текебер жана ичи тар аял эле. Ал сулуулугу жагынан андан ашып түшкөн сулуу болгон болсо чыдай алчу эмес. Анын сыйкырдуу күзгүсү бар эле. Ал күзгүнүн алдында туруп, ага караган кезде күзгү, дубалдагы күзгү, бүткүл өлкөдөгү эң сулуу ким? Ошондо күзгү жооп берди: сен, Ханыша, өлкөдөгү эң сулуусуң. Ал кубанды, анткени күзгү чындыкты айтып жатканын билчү. Ушул убакыттын ичинде ак кар чоңоюп барган сайын сулуу болуп, 7 жашка чыкканда суп-сулуу болуп суйкайды. Ханышанын өзүнөн да сулуу болуп калды. Ханыша күзгүдөн сураганда: күзгү, дубалдагы күзгү, бүткүл өлкөдөгү эң сулуу ким? Ал мындай деп жооп берди: сиз, айым, абдан сулуусуз. Бирок ак кар 1000 эсе сулуу. Ошондо Ханыша коркуп, көрө албастыктан саргайып, жашылданып кетти. Ошол сааттан баштап ал ак карды көргөн сайын жүрөгү жарылып, кызды ушунчалык жек көрчү болду. Көрө албастык да, текебердик да жүрөгүндө отоо чөптөй өсүп чыкты. Ошондо бери ал күнү түнү тынчы жок болчу. Анан ал мергенчилеринин бирин чакырып алып, баланы токойго алып баргыла. Мен аны кайра көрүүгө чыдай албайм. Сен аны өлтүрүп, далил катары өпкөсүн жана боорун алып келишиң керек. Мергенчи баш ийип, кызды токойго алып кирди. Бирок ал аңчылык бычагын сууруп чыгып, ак кардын күнөөсүз жүрөгүн сайып жибермек болгондо, кыз ыйлап жалбыра баштады. О, урматтуу мергенчи, мени тирүү калтыргыла. Мен алыскы куюу токойго качып кетем жана эч качан үйгө кайтпайм. Ал сулуу болгондуктан мергенчи ага боору ооруп: макул, кач, байкуш кыз. Ак карды өлтүрүүнүн кажети жок болгондо анын жүрөгүнөн оор жүк түшкөндөй болду. Дал ошол учурда жаш бугу чуркап келип, мергенчи аны сайып, өпкөсүн жана боорун алып, Ханышанын буйругу аткарылгандыгынын белгиси катары алып келди. Ашпошчуга аларды туздуу сууга кайнатуу буйрулган. Ал эми кара ниет аял аларды ак кардын өпкөсү жана боору деп ойлоп жеп койду. Байкуш кыз чоң токойдо жалгыз калып, коркуп кеткендиктен дарактардын ар бир жалбырагына карап, андан ары эмне кылууну, кайгысын кантип басууну билбей калды. Ал чуркап жөнөдү. Тикенектүү бадалдардын арасынан, курч таштардын үстүнөн чуркап өттү. Жапайы жаныбарлар анын айланасында секирип жүрүштү. Бирок алар ага тийген жок. Ал күчү жеткенче чуркап жөнөдү. Акыры кеч киргенде кичинекей алачыкты көрүп, эс алуу үчүн ичине кирди. Ал алачыкта баары ушунчалык кичинекей, бирок кооз жана таза болчу. Жомок да, калем да сүрөттөй албайт. Ак дасторкон жабылган стол турган. Анын үстүндө 7 кичинекей тарелка, ар биринде кашык, 7 кичинекей бычак жана вилка, 7 кичинекей чөйчөк турган. Дубалга жакын 7 кичинекей керебет, бири-биринин жанында аппак төшөктөр менен жабылган. Ак кар жеп ичкиси келди. Ошондуктан ал ар бир тарелкадан бир аз жашылча жана нан алып, ар бир чөйчөктөн бир тамчы шарап ичти. Баарын биринен ичкиси келген жок. Ал абдан чарчагандыктан кичинекей керебетине жатууга аракет кылды. Бирок бири да ага туура келген жок.
Бири өтө узун, экинчиси өтө кыска, бирок жетинчи ага туура келди. Ал жатып Кудайдын ырайымына баш ийип уктап калды. Караңга киргенде алачыктын ээлери келишти. Тоолордо руда казып жаткан 7 эргежел. Алар 7 чырагын күйгүзүштү. Алачык жарык киргенде ал жерде бирөөнүн болгонун байкашты. Анткени баары мурдагыдай эмес болчу.